43 жыл. Бул жөн гана сан эмес. Бул жүздөгөн окуучунун тагдырына жол ачкан өмүр. Бүгүн биз сиздерди тажрыйбалуу мугалим Мамбетова Кундуз Керимбековна менен тааныштырабыз. Кундуз Керимбековна билим берүү тармагында 43 жылдан бери эмгектенип келе жаткан тажрыйбалуу мугалим. Мугалимдик кесип ар бир адам тандай бербеген жол. Кундуз эже үчүн бул тандоо жөн жерден болгон эмес. Ата-энеден алган тарбия анын өмүр жолун аныктап, билим берүү тармагына алып келген. Мен мугалим болуп калган себебим, мен ата-энем мугалимдер. Атам кыргыз тилчи мугалим болчу. Апам Ишенкулова Бүйүкан физика мугалими болуп, мурунку кыз келиндер институтунда, Маяковский атынын институтунда окуп билим алып, анан ошол жерде спортсменка, Кыргызстандын эң биринчи гимнасткасы болуп, Кыргызстандын желегин желдетип, көтөрүп, бир топ жерлерди барып көрүп келген. Мен абдан ата-энем менен сыймыктанам. Мына ошол ата-энемдин жолун жолдоп мугалим болуп калдым. Биздин үй бүлөдө төртөөбүз мугалимдик кесипте иштеп жатабыз азыркы күндө. Андан сырткары баардыгын коссок 15 ошо агартуу кесибинде иштеген 15 адам бар. Биз ата-энебиз менен абдан сыймыктанабыз. Бизге абдан сонун тарбия берген. Мен өзүм ошол Торайгыр, Ыстык көл районундагы Торайгыр айылында төрөлүп, ошол Турусбеков атындагы мектепте окуп билим алгам. Мына ошол мектепте Айым деген эже орус тилинен сабак берчү. Ушунчалык тили таттуу, сабактарды абдан сонун түшүндүрүп, орусча сүйлөсө абдан кызыкчумун дагы. Анан мына ошол эже себеп болду го деп ойлойм. Мен орус тилчи мугалим болуп калганыма 1979 жылы анда жаңы ачылган орус тили адабияты институтуна биринчи жолу кабыл алынып, мына ошол институттун эң биринчи алгачкы бүтүрүүчүлөрүнөн болом. Биз азыр дагы эле бүтүрүүчүлөр катышып жолугуп турабыз. Алгачкы кадамдар Жумгал району жергесинен башталган. Ал убакта бизге жолдомо берчү. Ошол жолдомо менен 2 жылга Жумгал районундагы Кызарт мектебине туш болуп калдым. Ал жерде 2 жыл иштедим жолдомонун негизинде. Анан ошол жерде баягы турмуш шартка байланыштуу ошол жерде үй бүлө көтөп калып калдым. Мына ошол айылда коммунизм мектебинде 15 жыл жолдошум экөөбүз 15 жыл иштедик. Эң биринчи сабагым күнү бүгүнгүндөй эсимде. Ошол эле Кызарт айылындагы коммунизм орто мектебинде 11 класстарды мага беришти да. Анан 11 класска кирсем, ушундай бир зыңкыйган, бойлуу балдар отурат. Анан аябай сүрдөп кеттим да, биринчи аларды көргөндөчү. Анан алар дагы баягы жаңы мугалим келди деп абдан кызыгып карап калышты дагы. Анан эмнедерин билбей бир аз туруп калдым дагы, анан сабак баштап кеттим да. Азыр эсимде ошол Максим Горкийдин Эне деген романы болчу. Ошо эне жөнүндө абдан кызыктуу сабак өттүм. Өзүмө да жакты ошол сабак. Анан балдар дагы кийинки кездерде айтып калышат, аябай сабакты жакшы өттүңүз, бизге абдан ошондо жагып калгансыз деп калышат. Кээде окуучуларым жолукканда ошол учурдагы өзүмдүн сезимдеримди айта албайм да. Сүрдөп, калтырап биринчи, анан ошол бойдон өзүмдү колумга алып кеттим. Анан ошол бойдон эле азыр кандай сабакка кирсем дагы мындай өзүмдү эркин сезем да. Абдан эркин сезем. Бат эле сөз таап кетем дегендей. Балдар менен бат эле тил табышып кетем. Бүгүнкү күндө Ал Балыкчы шаарындагы Саякбай Каралаев атындагы номер 6 жалпы билим берүү мектебинде окуучуларга билим берип келет. 1998 жылы номер 6 Саякбай Каралаев атындагы мектепке
келип иштеп калдым. Мына ошондон бери ушул коллектив менен иштешип келе жатам. Коллектив абдан ынтымактуу, дайыма бири бирин колдоп келет. Мен бул коллектив менен абдан сыймыктанам. Бул мугалимдик кесипти аркалаганыма быйыл 43 жыл болуп атат. Мен окуткан окуучулар ар кайсы кесиптердин ээлери болду. Жакшы ийгиликтерге жетишкендери бар арасында. Бир окуучум жогорку кеңештин депутаты болду. Бир окуучу ушул шаардык кеңештин депутаттарынын төрагасы болуп иштеп жүрөт. Андан сырткары чет мамлекеттерде да иштеген окуучуларым бар. Алар менен дайыма катышып, сүйлөшүп турам. Жылдар өтсө да мугалимдин эмгеги өз баасын жоготпойт. Азыркы мезгилде заман өзгөрүп, улам алдыга өнүгүү болуп жатпайбы? Мына ошого карата дагы окуу ыкмалары дагы өзгөрүп атат. Мен сабактарымда ушул жаңы санарип ыкмаларды, интерактивдүү ыкмаларды пайдаланганга аракет кылам. Жакында биз Сингапурдук окутуу ыкмаларын дагы окудук. Мына ошол ыкмаларды сабактарымда дайыма пайдаланганга аракет кылып келем. Көпчүлүк убактарда балдарды группаларга бөлүп окуткан абдан пайдалуу ыкма болуп эсептелет. Ошондой эле сингвейн, жанагы күпүлүк деген ыкмалар бар. Өзгөчө интерактивдүү досканы пайдаланганда балдар абдан кызыктуу суроолорду беришет. Анан тапшырмаларды аткарганга аракет кылышат да. Интерактивдүү доскаларды пайдаланганда көбүнчө Word пайдаланам. Бул балдарды абдан кызыктырат. Анан конкурстук системада өтсөң балдар дагы атаандашып бири-бирине активдүү да катышат сабактарга. Кундуз эже сыяктуу устаттар билимдин гана эмес, келечектин дагы пайдубалын түптөгөн адамдар экени шексиз. Азыркы мугалимдерге, жаш мугалимдерге айтар кеңешим ушул 43 жылдык педагогикалык практикамда мен эмнени түшүндүм? Эң негизгиси балдарда сүйүш керек экен. Балдарга өзүңдүн балаңдай мамиле кылсаң, сырдаш болсоң, балдар ачылып берет экен, өзүнүн болгон оюн айтып берет экен. Экинчиден, билимди дайыма өркүндөтүп туруш керек. Чыдамкайлык. Азыркы заманда ата эне менен да иштешке туура келет. Балдар менен да жекече иштешүүгө туура келет. Ар бириң психологиясын билүү абдан кыйын. Ошон үчүн чыдамкайлык керек. Канчалык чыдамкайлык болсок, биз жеңе билебиз. Эң негизгиси кесипти сүйүш керек. Тандап алгандан кийин мына ошол кесиптин сүйүп болгон чын ниетиң менен, чын жүрөгүң менен иштесең, мына ошол өзүң көрөсүң деп ойлойм. Ушул жаштарга айтар тилегим. Кундуз Келимбековнанын эмгеги бааланып, билим берүүнүн мыктысы наамында татыган. Мындан тышкары бир катар ардак грамоталарга, мактоо баракчаларына жана кесиптик сыйлыктарга ээ болуп, билим берүү тармагындагы кадыр барктуу мугалимдердин бири. Бүгүнкү күндө да Кундуз Мамбетова өзүнүн педагогикалык ишин улантып, жаш мугалимдерге үлгү болуп, окуучуларга терең билим жана тарбия берүүнү максат кылып келет.